2021 жылдың 29-30 апрель күндөрү Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалдын негизинде карапайым калктын арасынан да ошондой эле аскер кызматкерлеринин арасынан да каза болгондор жана курман болгондор болду. Буга байланыштуу өлкөдө 1-2 май күндөрү улуттук каза күтүү күнү деп жарыяланды. Андыктан бул күндөрдө өлкөдө көңүл ачуучу жана маданий иш-чаралардын баары токтотулду. Баткен облусунда чек ара чырынан курман болгон аскерлердин сөөктөрү кичи мекендерине жерге берилди. Чек ара кызматынан билдиришкендей, жалпы 25 аскер кызматкери жаракат алып, анын 3-өө каза тапты. 22 жаракат алган аскер кызматчыларына медициналык жардамдар көрсөтүлгөн. Алардан 2-өсү азыркы тапта акыбалы оор деп бааланууда. Алар Бишкекке которулуп келген. Ошо оор акыбалдагылары азыркы тапта 4-чү шаардык ооруканада дарыланып жатышат. 29 жаштагы Эсентур Кубанычбеков Нарын районундагы мамлекеттик чек ара кызматынын атайын даярдыктагы аскерлеринин жетекчисинин орун басары болгон. Ал Нарындан Баткен облусуна 2 апта мурда кызмат өтөөгө кеткен. Анын сөөгү кичи мекени Ат башы районунун Ак Муз айылына жерге берилди. Экинчи аскер 28 жаштагы Нурсултан Мелисбек уулу көп жылдан бери чек ара кызматында иштеп, Баткенде 1 жылдан бери атайын даярдыктагы Бөрү тобунда командир болчу. Анын сөөгү да бүгүн 1 майда Аксы районуна караштуу Авлетим айыл өкмөтүнүн Дейрес айылында жерге берилди. 3-чү аскер 29 жаштагы прапорщик Бекзат Юлдашев үй бүлөлүү 3 баланын атасы болгон. Анын сөөгү Баткенден Исфана шаарына коюлду. Ошондой эле карапайым калктын арасынан да ондогон жарандар набыт болду. Алардын бири Баткен районунун Карабак айылынын тургуну 1991 жылы туулган Эргешалы уулу Тынчтыкбек жардырылган минометтон кечээ каза тапкан. Ал пенсионер ата-энесин жана бир туугандарын устачылык кылып багып жүргөн. Биз Тыныбектин бир тууганы менен телефон аркылуу байланышып, төмөндөгүдөй маалымат алдык. Biz 7 тууганбыз, 3-4 кыз, бул үйдө 3-чү бала, үйлөнгөн, балалы боло элек, аялы жаш. Базардан продуктаны алып келип эле апама айтпаптыр, анан аялы кайка десе азыр келем деп айтпаптыр. Анан жолдо бара жатып атаны чалыптыр, кайка барасың десе мен кайка барганымды билбейм, портердин менен бар балдар жык болуп кетти ал жерде. Анан качан келесиң десе качан келишимди билбейм деп акыркы сөзү ушул болду. Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда курмандыктар орун алгандыктан аза күтүү күндөрүндө бардык имараттарда, ошондой эле чет өлкөлөрдө өлкөнүн желектери түшүрүлдү. Кыргызстандын көрүнүктүү инсандары да каза тапкандардын үй бүлөсүнө көңүл айтуу менен кайраттуулукка чакырышат. Эр энеден туулат. Эрди тууган энелер кайрат кылалы. Илгертен кыргыздын балдары, кыргыздын эр жигиттери эч качан төшөктө, жаздыкта каза болгон эмес. Биздин эрлерибиз, эркек балдарыбыз ошо биздин жерибизди, ата мекенибизди, чек арабызды коргоп, бир топ балдарыбыз набыт болуп кетти. Айланайын энелер, андай баланы жоготуу бир эле силердин башыңарда эмес, баардыгыбыздын башыбыздан өттү. Ошол балдарыбыздын баардыгы биздин ата журтубуз үчүн, чек арабыз үчүн, жер үчүн башын жаздыкка башын коюп атат. Ошондуктан сабыр кылалы энелер, сабыр кылалы. Биздин ошол балдарыбыз жазып атпайбы? Жер бергенче жан берели деп. Ошо жерибизди коргоп каза болгон балдарыбызга биз сыймыктаналы. Эмне кылабыз анан? Айла жок. Бардык энелер сабыр кылалы. Ошондой эле карыялар да четте карап турган жок. Алар да Баткендеги татаал кырдаалга өлкөнүн баары кайгырып турганын айтып, азасын тең бөлүшүштү. Терең кайгыга батып, жүрөгүбүз канап аткан мезгилге туура келип отурат. Мына бүгүн эртеңки күндө аза күтүү деп жарыялаганы бул аргасыздан болгон иш. Албетте ошол 31 киши курман болду, жүздөгөн кишилер жаракат алды. Ошол курман болгон кишилердин үй бүлөлөрүнө, жакындарына, мына аксакалдар катары көңүл айтабыз, кайгыларын тең бөлүшөбүз. Кудай ушуну менен бир тынчып кетип, элибиз, журтубуз бир оң жолго түшсө, ошонун ичинде Лейлек Баткен да тынчып, бир келечектен үмүт кылып бала чакабызды жакынакай тарбиялап, элдин кызматын кыла турганга бир кадам таштасак деген бир тилекти айткым келет. Шындыгында аптан капа болуп атабыз. Болуп аткан окуяларга, кыргыз элибиздин, журтубуздун тагдырына мында жүрүп отурса, элибизден, журтубуздан айрылабыз. Ушуну бир эле чыгарып кетейиндер. Бир чечимге келиш керек, дагы элди сактап калыш керек. Элибизди, журтубузду, жанагы мамлекетибиздин, элибиздин, жерибиздин байлыгын сактап калыш керек. Кийинки балдар эмелер үчүн, небере чөбөрлөр үчүн. Биздин максат ошол. Ушул оор күндөрдө ЛТР телеканалы да курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, кайраттуулукка чакырат. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Токторбеков, ЛТР Бишкек.